Биздин программабызга атайын Ысык Көл облусунан келишип, жол кырсыгынын кесепетинен 3 адамдан айрылган жаран тергөө кызматтарына нааразы болгондугун айтуу менен айласы кеткенде коомчулукка маалымат берүү укугундан пайдаланууга аргасыз болуудамын дейт. Ошонун ичинде менин 2 балам жана шофер каза болгон. Жана үй бүлөм оор жаракат алган. Райондук прокуратурага барсам, ал жерден бу делаңды эч жагыла жаап салган турбайбы деп атышат. 10 күндүн ичинде деланы жааптыр дейт. Кудай жолунда жүрүп ажылыкка барып келген адамдар жаш кызды алдоо жолу менен мыйзамсыз иштерге барган жорукчосундарын нааразы болгон жабырлануучу тараптын өкүлдөрү Ысык Ата Ички иштер башкармалыгынын тергөөчүлөрүнө арыз менен кайрылган күндө дагы тергөө кызматынын өкүлдөрү ал жоруктарды иликтөөнүн ордуна кылмышка шектүү адамдын адвокаты болушууда дейт. Мечеттин имамы айткандай, значит, ал калп айтпайт деп атпайбы? Эми калп айтпаган Ошону өзү айтты. Өзү тергөөчү өзү айтты. Факты керек деди бизге, эмне себептен эме кылып. Ал деген эме болсо дейт. Анан биздин сөзүбүз эме чындык эмеспи десек, эми аны териштиребиз дегенде мындай деп койду, бирок териштирген жок. Биздин көрсөтүүбүзгө ар түрдүү тагдырга туш болушуп, укугун коргой албай жатышкан жарандар акыркы мезгилде армандарын коомчулукка билдирип, айрыкча тергөө кызматтары жана сот органдарындагы айрым калпыстыктарды айдан ачык коомчулукка алып чыгып, элдин калыс таразасына коюп бергиле деп суранышат. Бул жолу Ысык Ата районунан келишкен тургундар Кудай жолуна түшүп 5 маал намазга жыгылган инсандар ыймансыз жорукчосундарга барышып, өзүнөн 10 жаш кичүү кызды алдоо жолу менен никеге турбастан жылуу мамиледе болуп жүрүп, жасаган жорукчосундарын жаап жашырып, атайын убакыт өткөрүп, Кант шаарындагы мечитке алып барып нике кыйылды деп, өзү жасаган мыйзамсыз иштерди мусулмандык жолго салып, мыйзамдаштырууга аракеттер жасап жүрүп, ушул тапта белгисиз тарапка кетип табылбай жаткандыгын милиция өкүлдөрү айтышууда. Бул Кыргызстандан чыгып кеткен болгон жок, биз запрос бергенбиз. Биз аяка көп суроо койгонбуз, ошондуктан кечигип жатат. Келгенден кийин биз аны жаап жашырбайбыз эч кандай. 2 айдан ашыптыр. Ушул күнгө чейин чек ара кызматтан да маалымат алып келелек деп атасыз. 2,5 айга чейин эгер сиз кайра телефон чалып барсаңыз, биз аяка бир эле суроо берип кайрылсак келмек. Биз аяка көп суроо менен кайрылып атабыз. Эмне максат менен, качан келет, кайсы адреске дегендин баарын бергенбиз. Эгерде биз жөн эле чыккан чындыкпы десе аяктан справка ооба деп эле келип калмак бул жуманы. Ошентпейсиңер анда. Biz ошол вопростун баарын койгонбуз. Ошон үчүн Кыргызстандын аймагынан чыгып кетпегендигин биринчи билип алсаңар, анан калган маселе чечилет эле да. туура. Айымчыдан ошону жасабай атасыңар. Жок. Ал деген жана айтып атпаймынбы да биз көп вопросту койгонбуз. Сейилдерин эмнеге чыгып кетти эле, кандай чыгып кетти, канчасына чейин жүрөт, кайсы даректе жүрөт дегендин баарын бергенбиз. Анын баары деген бир жумада бүтө калчу иш эмес. Эми сиз Кыргызстандагынын дарегин таппай атып, кайсы жака кеткен дарегин эмне керек? Кыргызстанда дарегин таппайм, мен Кыргызстанда дарегин билем. Жок, бирок жок деп атпайсыңар Кыргызстанда. Кыргызстанда Эгерде сиз Кыргызстандан чыгып кеткендигин толук аныктасаңар, андан жанагы сиз айткан суроолордун башы ачылмакта деп атам. Жок. Мен аны да бир сыйра айтайын. Ошол кылмышка шектүү жарандын ысмы Маратбек Самаков Жолдошбекович акыркы мезгилде Кант шаарында жашап, мечиттеги имамдын жардамчысы болуп жүрүп, белгисиз тарапка кетип так маалыматтарды алууга мүмкүн болбой жаткандыгын Ысык Ата Ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүсү Мамбет Өмүров Бактыгул бизге маалымдап жатканы менен, ошол тергөө кызматтарына атайын кайрылган жабырлануучу тараптын өкүлү Айбек аттуу инсан катуу нааразы экендигин жашырбайт. Боюнда бар экен, ошо коркуп айтпай жүрүптү бизге. Анан кийин баары баягы тосуп андай болуп, мындай болуп атканынан эметкен биз сурасак анан ошондо ыйлап айтты да, боюмда бар депчи. Кимден десек, ушу тиги Самаков Марат Жолдошбекович экенди биз акыры билсекчи. Өзү ажыга барып келген бала экен. Ажыга барган кайдан билесиз? Ажыга барганын бул эменин баары айтып атышат, мечеттин имамдары, мечетке барып намазга жыгылган кишилерден уктук кыскасы. Айтсаңыз, сизде арыз менен кайрылып атпайсыңар, биринчи кимге кайрылдыңар? Биз биринчи прокуратурага кайрылганбыз. Прокуратурага кайрылганбыз себеби дегенде бияка кайрылсак биз эмени арызыбызды албай коет дедик да. Себеби дегенде бул кантта иштесе, базарда иштейт экен кантта. Анан кийин баягы анын үстүнө жанагы бир группалашы Кант шаарынын эмеси участковый экен да. Анан эми алар жаап коет, албай коет дедик. Чынында деле албай койду биздин арызыбыздычы. Прокуратура аркылуу алып келсек, тергөөчүлөр бири-бирине эметип, төртөө, бешөө бири-бирине жылдырышып, албай койду. Анан биз прокурорго чалдык. Алтынбек Жолдошбековичке бардык, барсак анан ошол аркылуу анан арызды өткөздүк. Бул иш менен силерге иш козгогон болбойт деле биякталарды бар айтты. Бул тергөө деген деле болгон жок, биз канча кайрылдык.
Байкелеримдин тааныштары болуп эле мындай эле учурашып эле тааныш болчубуз да. Мындай сүйлөшүп жакын деле эметчү эмесмин. Анан ошо базарга барганда эле андай мындай соода алып бир нерселерди сатып алганга эле барып. Өзү звонить этип эле эмне кылып жүрөсүң? Телефонду эми ушун номерди кимден таап алдың? Тиги бул деп элечи. Жок, өзүмөн алган болчу да, тиги жана диний эмелер болсо өзүм чалып турам, келип турсаң жакшы болмок деп элечи. Жаман деле оюм жок болчу, анан кийин макул деп ошентсем анан жагасың сен мага тиги бу деп ар кайсы сөздөрдү айтып ошентип баштады да. Зордуктоо жолу менен ошондой жасады деп айтып атасың. Ооба, мен аны каалаган эмесмин, ошо китептер менен эле ошо күчүккө салды да, бирок деген мынтип сабап уруп эч нерсе деле болгон эмес, бирок ошо күчүм келген жок да ал кишиге ошондо. Анан чыгып кетейин десем да үйү бек болду, квартирасы. Ооба, анан эмне кыларын билбей анан ыйлап ошентип эле отурдум. Анан ал болсо кечке ошо жактырам, анан тиги бу деп эле айтып, ошондо айттым мен тиги байкелериме айтам анда ошентип эметкен депчи, арызданам деп айтканда, ал болсо эмелерге чала баштады. Ивановка деген айылдын имамына, канттын имамына мен деген ошо эметишим керек депчи, нике кыйдырышым керек деп. Анан мен болсо эмне кыларын билбей отурдум. Мен байкелеримен да уялдым бир четинен, эмне деп барып айтам деп, эмне бардың деп айтат депчи. Арыздангандан да уялдың. Ооба, бир четинен корктум анан кийин. Өзүнөн 10 жаш улуу адамдын алдоосуна ишенген кыз дагы бир жолу алданып, Кант шаарындагы мечитке барышып, ал имараттын артындагы белгисиз бөлмөгө Маратбек Самаковдун сөзүнө ишенип кирип отурган. Жалгыз бөлмөдө отурган кыздын эшиктин сыртынан дуба окудук, нике кыйылды деп ишендиришкен экен. Ал болсо деген мен эчтеке болбойт тиги бу деп эле ошо экөөбүз азыр мечитке барабыз деди. Анан кийин мечиттин мындай главный вход. Ошол эле күнүбү? Ооба. Анан кийин ошо биринчи главный воротасынан кирбей арт жагынан киргизди да. Анан бир комнатада жалгыз отурдум. Сен киргиз койдуң комнатага, бөлмөгө. Анан бир комнатада жалгыз отурдум. Анан бир одеяло бир нерсе менен жаап коюшту аякты. Анан жаап коюп, ар жактан бир кишинин үнү угулду. Анан келип эле ошо нике жөнүндө бир нерселерди айтып эле, анан бир дуа окуп эле чыгып кетти да. Ал болсо нике кыйылды болду деп ошентти. Анан кийин азыр кичине каражатын тартыш болот эле, мен бир жуманын ичинде үйүңө барам деп ошентти, эжелериме айтайын акырын депчи. Ал ошо келем деп ошентип анан ошо боюмда болду дегенде качып баштады да. Анан ошондон кийин анан качып кеткенден кийин кайрылдым да 16 декабрда. Мечит алдынан имамга жолугуп, азыркы тапта белгисиз тарапта жүргөн Маратбектин дайынын сураганыбызда ал тууралуу так маалыматтарды билбей тургандыгы анык болду. Опер келди беле? Опер келгенде отпой, тергөөчү келген дейт. Нике кыйдың беле десе, ал баланы көргөн эмесмин, нике кыйган эмесмин, тааныбайм деп айтып койту. Мен ал баланы өтө жакшы билем. Ал эми тергөөчүлөр келип сурап маалымат деле алышпагандыгы же Маратбек Самаковду таалыкпай издеген аракеттери деле байкалбайт. Жок, алдамчылык менен бул бизде 166 статья менен жоопко тартканга мүмкүнчүлүк эмес. Мүмкүнчүлүк жок. Анткени 166 статья деген мошенничество деп коет. Мошенничество ал бирөөнүн мүлкүн ээлеп алуу, алдоо жолу менен ишенимге кыянат кылып ээлеп алуу деп. А бул жерде мүлк жөнүндө окат эме жок. Мүлк жөнүндө сөз жок. Бул жерде жыныстык катнаш жөнүндө болуп атат. Ошондуктан биз козгой албайт. Ушундай боло, кылмыш жасай берсе болот турбайбы? Жок, бул жерде өзү арыз эсинин өзүнүн макулдугу менен болуп атат бул жерде. Түшүнүп атам. Өзүнүн макулдугу менен болуп атат. Макулдугу да мотив болуп атат да. Мен сени эртең алам, 10 күндөн кийин алам, же 20 күндөн кийин сага үйлөнөм деп атат. Бирок ошол ишти аягына чыгарбай атат да, азыр качып жүрөт деп өзүңүз айтып атасыз. Алдоо да бул, туурабы? Жок, алдоо. Мечитке алып барып никесин кыйдым деп алдаганда бир бөлмөгө киргизип коюп, андан эшигин жаап коюп, эшиктин сыртынан нике кыйды дегенди мен уккан эмесмин. Аны айтып жатат. Андай болбойт. Бул дагы өзүчө бир кыймыл аракеттеги алдамчылык. Анан ал айтканды ошону, бүттү сен менен нике кыйылгандан кийин мусулманчылыкта менин аялым болуп эсептелесиң дегендей түшүндүм. 129 статьяда түз көрсөтүлүп турат, так көрсөтүлүп турат. Зордуктоо деп, зордуктоо. Башкача айтканда, күч колдонуп же ал коркутуу жол менен деп. Бул жерде зордуктоонун курамы жок.
Анткен себеби бул жерде күч колдонуу болгон эмес. Арыз эзи өзү айтып жатат аны. ооба мен аны каалаган эмесмин, ошо китептер менен эле ошо күчүккө салды да, бирок мен эчтеке кыла албадым да ошолдо. келген жок. Алын келбей койду. Анан чыгып кетейин десем да үйү бек болду, квартирасы. Ооба, анан эмне кылаарымды билбей анан ыйлап ошентип эле отурдум. Никесин кыйганда бул мен негизи мен деле уккан эмесмин, что мечиттин сыртына тургузуп коюп аялды. Эркек ичине кирип мына никебиз кыйылды деген сөздүчү. Арыз ээси айтып атат. Мен сыртта турдум эле. Анан кийин тиги өзү ичине кирип кетти да, бир аздан чыкты да, никебиз кыйылды. Бул айтып жатышат. Эми мындай да. Бул Бермет деген. Мунун экинчи аялы экен. Мунун экинчи аялы. Мунун биринчи аялы ал Миргүл деген. Эң биринчиси. Биринчиси Миргүл. Эң биринчиси. Бала барбы? Андан баласы бар экен. Бир кыз, бир баласы бар экен. Каттоого турганбы? Ал менен каттоого жок, булар турбайт да. Булар деген баягы жарандык никеде эле жашай берген да. Молдого барып никесин кыйдырып алып. Анан кайра талак берип коюп жашай берген. Сиз кандай ушуну мына бул аялды айтып атат, Миргүлдү айтып атат, Берметти айтып, мына үчүнчүсү Салия болуп атат. Салия болуп атат. Мына көп аял алуу боюнча дагы кайсы бир деңгээлде Ал боюнча дагы жооп бере кетейин. Бизде эки аялга үйлөнүү же болбосо көп аялга үйлөнүү деген берени бар. Кылмыш жаза кодексинин 153-статьясында көрсөтүлгөн. Ал берене боюнча мындай да, эгерде адам жанагы никелерди каттоо, записи акта в гражданское состояние деп коет да. ЗАГСка бир эле аял менен туруп, андан кийин кайра дагы бир аял менен туруп, анан сведением общего хозяйства деп коет да. Мисалы үчүн чогуу эле жашай берсек, ошого кылмыш жаза жоопкерчилиги каралган. А бул жерден көрдүңүзбү? Бул биринчи үчөө менен же болбосо экөө менен чогуу жашап алып аткан жери жок. Биринчи тигил аял менен жашап жүрөт, ал менен ажырашып, экинчисин алып атат. Ал менен ажырашып кетип, кайра келип туруп, муну менен жүрүп алып атат. Анын баарын тастыктай элексиз да, Маратбектин өзүнө сиз жолуга элексиз. Жок. Тастыктала элек. Жок. Ал туура айтасыз. Анткени мен анын аялдарын сурап атам да. Мен анын аял айтканда эле тастыкталып калбайт да. Жок, туура. Аялдар айтып атат. Ушундай биз жашабайбыз муну менен депчи. Ошондуктан азыр биз, конечно, тиги келип бизге толук айтып бергенден кийин, анан кийин чечим кабыл алабыз. Кант шаарындагы базар ичиндеги чакан соода түйүндө изделип жаткан Маратбек Самаковдун бир тууганы Бактыгүлгө атайын жолугуп, айрым суроолорубузга оңдуу жооп ала албай калдык. Самаков Маратбек деди, сиз болосузбу? Ооба, эмне болду? Бул жерде бул кишилер бизге арыз менен кайрылды, тигиз тааныйсыңарбы? Мындай тааныйм, эмне болду? Бул киши айтып атат, ушу биз менен арыз менен кайрылды. Мен өзүнөн разбирать этип элем. Сиз жооп бересизби? Мен жооп бере албайм. Маратбек кайда? Бактыгүл аттуу жаранды биздин суроолорубузга жооп кайтарбай өзүн ала качып жатканы дагы бекеринен болбосо керек. Ал айтты, ооруп атасыңбы деп айтты да. Анан ооруп атасыңбы дегенде ооба деп ошонттум. Анан мен машинадан чыгып, анан мен барбайм деп ушинтип айта баштаганда, ал эже болсо деген эме акчасын берип эле эмне эле болуп атасыңар? Акчасын ким берип атат? Энесине берди акчасын. Качан бердим? Энесине акчасына берип, Көзүңдү карап сүйлө. Мен силерге эмне болуп атат деди. Болду, башка эч нерсе сураган жокмун. Кичине көзүңдү ачып сүйлөчү. Сен доктурга бардыңбы? Домашний тапочка, халат, анан кийин деген ошо детский пеленка алып алышыптыр. Анан бул эмне кылганга десем, мен жөн эле врачка көрсөтөбүз деп айтышкан да, ооруп атам десемчи. Анан врачка көрсө деген алар деген ошо врач менен сүйлөшүп коюшуптур эме депчи, аборт кылдырабыз депчи. Врач макул болуптурбу? Врач макул болуптур, бирок врачты көргөн жокмун. Анткени мен больницага ыйлап кирбей койдум такырчы. Кирбей койдуңбу? Кирбей койдум. Айтор бул маалыматтар мындан ары жаштар арасында сабак болуп, ал эми Кудай жолундагы таксырларыбызды ойго салып, турмуштун туура жолун тандап, элибиздин салттуу нарк насилин тутунуп келген жолубуздан адаштырбай турган моралдык жүрүм-турумдун тазалыгын сактайлы деген ойду айтмакчыбыз. Бул окуянын өзөгүн түшкөн Маратбек аттуу ажынын бир эмес 3 аялдын күйөөсү болууга жетишкен жоруктарын чечмелеп отурган тергөөчүлөрүбүздүн кызматтык иш-аракеттерине өлкөбүздүн кесипкөй юристтери өз баасын берип, баш чайкап өкүнүү менен сунуш айтышабы же мыйзамда каралган беренелердин баары туп-туура жолдо келатабы деген суроолорго биз көз карандыс эксперттерди чакырып, кийинки көрсөтүүбүздө Маратбек аттуу жаранды милиция кызматындагылар таап көрсөтмө алыша турган болушса, кең кесири маалыматтарды дагы сунуштамакчыбыз.
Биздин редакцияга атайын Ысык Көл облусунан келишкен жарандар жол кырсыгынын кесепетинен 3 адам өмүрлөрү менен кош айтышып, айрымдары оор жаракат алышкандан кийин алардын машинасы менен койдуруп кеткен, рулдагы адам мас абалында болгондугу тастыкталып турса дагы тергөө жумуштары тескери бурулуп жаткандан улам коомдук телевидениянын коррупцияга каршы көрсөтүүсүнө кайрылуу жолдошуп жаткан жарандарга микрофон бердик. 2014-жылы 13 октябрда желеде Каракол автожол кырсыгынан ДП болгон. Ошонун ичинде менин 2 балам жана шофер каза болгон. Жана үй бүлөм оор жаракат алган. Сүйүндүк уулу Жолдошбек, мен ага бир тууган агам болгон. Экөө 16-17 жаштагы балдар болгон экөө тең. Анан эч кандай шубакка чейин следствие жүрбөйт. Биз следовательге кайрылсак, следователь айткан. Тигиндей мындай болду, жүрүп атат деп эле айткан. Биз кырсык болгондон кийин эч алапай таппай балдарымдын 2 балам больницада болуп калган. Келинчегимде да больницада болчу. 2 баламды коюп, антимит чекти. Убакыт өтүп кетти, 3 ай болуп кетти. Ана следовательге кезиксек, жүрүп атат, следователь жүрүп атат деген. Анан бир күнү мени прокуратурага бар деп айтты, райондук прокуратура. Райондук прокуратурага барсам, ал жерден бу делаң эч жагыла жаап салган турбайбы деп атышат. 10 күндүн ичинде деланы жааптыр дейт. Эмне болуп жааптыр десем, билбейбиз, биз ача албайбыз. Муну Караколдон, УВДдан жабылган. Ошол УВДга прокуратурага заявление жазгыла деди. Анан кайра мен заявление жаздым. Жазсам, чын эле жаап салыптыр деп кайра мага ачып берди. Деланы ачып берди. Иш жүрүп атат деп. Азыр ушул убакка чейин кайра дагы баягы бала Эсеналиев Мирбек деген бала мас абалында болгон, аябай мас абалында болгон. Машина айдап жүргөн. Жанында киши балдары болгон даже. Истеп вагон болгон машинасында. Истеп вагон ичинде арактары болгон, бөтөлкөлөрү, стакандары болгон. Анан баары качып кетишкен. Ошол жерде менин 11-класс окуган кызым эсине биринчи жолу келген. Келип туруп анан туруп карасам дейт. Баары эле жыргып жатыптыр дейт. Бүт баары качып кетиптир дейт. Анан бир чоочун бала чуркап келип айтты дейт. Тиги жанындагы кишиге айтты. "Ой, балаке, жанагы машинедеги балдардын баары качып кетти, анан бирөөнү эле кармап калдык" деп айтты. Сиздер тергөөчүгө чакырып мында түшүнүк алдыбы? Жок, тергөөчү эч кандай бизден түшүнүк алган эмес. Эмне үчүн булар облустук милициянын тергөөчүсүн алып кетишти, районго алды? Билбейм, ошол жерден эмеге сразу эле тиги мас абалында болгон поликлиникага барып эме кылышкан. Тергөө неме текшертишкен. Анализ алганда мас деген диагноз чыгарышкан. Ошол бойдон эле кайда камалганда эч ким билбейт. Эртеси күнү похорон боло электе туугандары келди. Келип туруп айтты, биздин бала да оор жаракат алыптыр, Бишкекке алып кеттик, срочно ооруп калыптыр деп айтты. Ошол бойдон 3 айдан кийин дагы эле Бишкекте деп атат, больницада деп атышат алар. Бир тууганы улам аталаш. Бул баланын мынакей баласынын өлүмүнө деп шектенген баланы кармабайт эмгиче чейин. Эч кандай тактык жок, калыстык жок. Жок дегенде келип кечирим сурап тигинтип минтип койгонго жарабайт. Мен силерге кайрылганымдын себеби коомчулукка жеткизүү ушул. Ачык айкын ушунун. Жанагынан 3 айдан кийин укканбыз балабыздын тебелетип кеткенде апасы айтканы кандай деп? Ошол уят да. Мыйзам түрүндө следствие жүрүп берсин. Ана керек болсо жанындагылар да чыгып берсин, кимдер болгону. Ошол. Мен тиги жакка бияка барып кайрылып атып бүттүм. Анан айлам кетип бияка кеттим. Мен генеральный прокуратурага кайрылам. Сөзсүз дагы. Министерствого да кайрылам. Бул көрсөтүүнү даярдоонун алдында ал тергөө ишин колго алып кылмышчы кайра облустук прокуратура тарабынан ачылып жаткандыгын жана бардык жагдайларга мындан ары дыкат текшерүүлөр жүргүзүлө тургандыгын бизге Жылдызбек аттуу облустун тергөөчүсү телефондон кыскача маалымдады. Көрсөтүүбүздүн акырында Талаш шаарындагы бир катар карыяларыбыздын, алардын катарында көбүнөсө эмгек ардагерлери катарын толуктаган 30дан ашуун улуу муундун өкүлдөрүнүн Талаш шаарынын ичиндеги аксакалдар тамактанып эс алышып келишкен жайдын тагдырына байланыштуу менчиктештөрдүн күнгөй тескейи тууралуу маалыматтарды сунуштайбыз. Адегенде Талаш шаарынын бир канча ардагерлеринин айткан пикирлерин уктук. Ушу алакандай шаардагы ушу бир кичинекей танды ушуну 12-13 жылдан бери чече албай бири-бирине шылташат. Бул соттор абдан жаман иштерди кылып атыр. Соту башка, комиссиясы бар, башкалар бар. Мына бул айтып өтпөдүм, муну айткан баары чын. Мына мен катышып жүрөм, дайым келем, көрөм. Жүрөгүбүз ооруйт, мына карындашым айткандай жүрөк ооруйт. Ушу эмне тырнактай шаардын ушу эмесин дагын эле чечип, ушу берип койсо болмок да. Түрдүү курактагы карыялар Талаш шаарынын Бердике Баатыр көчөсүндөгү ардагерлердин дүкөнүн менчиктештирүүдө
калпыстыктарга жол берилгендиги тууралуу өз пикирлерин ортого салышты. Соттордун ишине нааразы болгонубуз мына ушул тырмактай объектини 12 жылдан бери соттошуп атабыз. Соттошкан себебибиз жана сатып алган Саякбаев дегендин документтери бүт жасалма документтери. Жасалма деген себебим бул имарат бышкан кирпичтен салынса, чийки кирпичтен деп арзандатып чыгарып алган. Бул Мурда кайда иштеди? Ал киши мурда мүлк фондусунда иштеген. Областтык мүлк фондусунда иштеген. Анан чийки кирпичтен салынган деп арзандатып 1800гө баалатып чыгарып алган. 1800 сомго же 18000 сомго? Жок, 1800 сомго. 91-жылдары мамлекет өзүнчө биз мамлекет болуп калбадыкпы? Ошондо мына мүлк фондусунда иштегендер бүт эле объектилерди элге сатылсын деген токтом чыкканбы, андай жакшы билбейт экен, бирок бүт эле элдер талап алып калган. Ошол убакта көпчүлүк жетекчилер, иштеген жетекчилер арзан баада объектилерди сатып алышкан. Мына ошонун бирине мына биздин имаратта кирип, муну 1800 сомго чийки кирпичтен салынган деп 1800 сомго алып сатып алышкан деген документтерди камдаган имараттын паспорту бар. Паспортунда жазылган бышкан кирпичтен салынган, фундаменти мындай, шиферден жабылган бүт объектинин бүт эмеси материалдары паспортунда турат. Кайсы соттор менен соттоштуңар? Райондобу, облустабы, жогорку сотто? Мен бүт соттордук инстанциялар болдум. Биринчи сотто болдук, биринчи сотто район аралык сотто. Бекмурзаев деген бар экен, айланайын жаш жигит. Тимире энди жамандагандай болбойн. Мен ошонун ордуна мен уялат элем. Ошо Бекмурзаев 3 жолу сотко катыштым мен. 3 жолу тең документтерди караган жок. Бул эмне деген сот түшүнбөйсүң? Дагы кайсы соттор? Андан кийин Бекмурзаевден кийин ал эмеге жогорку сотко, эме областтык сотко жиберди. Областтык сотто Ибраимов азыркы облус соттун төрагасы бул реальный чечип берди. Реальный чечип, чында чийки кирпич андай деп бул жердеги областтык соттор жакшы чечип берди, реальный кылып. Чечими жакшы болду. Анан ал апелляцион арыз жазып жогорку сотко жиберди. Жогорку сотто Аманалиева Бактыгүл, фамилиясын унутуп атам, үчөө карап туруп эле биз кандай чечсек ошондой болот деп эле тиги тарапка чечип койду. Ушу 92-жылдан бери келаткан имаратыбызды биздин аксакалдардын укугун төйлөп тепсеп атпайбы? Ар бир мына мен мисалы мен 76-дамын. Союздун убагында эмгектенип бардыгын өзүбүз колубуз менен куруп өткөзүп бергенде булар таратып бардыгын чаң тополоң кылып туруп мүлк фондусунда иштегендери, башка да иштегендери өз билгенин жаза берген. Азыр мына азыркы президенттин указы менен чыккан өзүнүн буйруктары менен ар кайсы сатылып кеткен нерселер, детсадда бала бакчадан баштап башкалардын бардыгы менчиктештирилбесин деген приказ чыккан. Мына ошонун негизинде биз талап кылып бардыгына барып жүрдүк. Жамашевага мен өзүм Жамашевага мен өзүм мына бул кишини жазып берген мамынча документтин алып барып туруп өзүнө штаб келгем. Ал киши берге келгенде да 7 киши болуп берге киргенбиз. 1800 сомго азыр бир маз ала албайт. 1800 сом деген эмне? Мунун стоимостту баасы 53 миң рубльге курулган нерсе. Мунун магазиндин номери биздики 26 магазин. Тигил эмесин, тигинин сатып алган документтеринде магазиндин номеру 28 номер, Ленин көчөсүндөгү магазин болуп жазылып жүрөт. Дареги башка. Дареги башка. Анан ошонун негизинде муну дагы өзүн эмес, өзүнүн келинин оформлениени ар кандай кылып туруп. Жумалиева. Карыганда үйгө отура албайт экенсиң, шаарда наркы эрки жакка чыга албай, жалгыз болуп калгандан кийин ар кайсы аялдамада, ар кайсы кафенин, буфеттердин эшигинин алдында отурганча өзүбүздүн чайканага келип, ушул жерде аксакалдар чогулуп алып, балдарга бир жакшы нерселерди аркабызда бир устат болуп, ушундай деген сөздөрдү айтып туралы деген жерибиз жок калдык. Мына биздин ушу Талас областынын өзүн, шаардын өзүндө эле 3-4 жерде чайканаларыбыз бар эле, бардыгы сатылып кеткен. Карыялардын алды 80 жаштан ашып, совет мезгилинде түрдүү кызматтарды аткарышып, каруусун казык кылып, бел чечпей иштеп келишкенин айтышат. Айтор ар кыл кесипте аркалашкан ардагерлер жаш курагына жараша эс алууга чыгышканда өз курдаштары менен маектешип, эрмектешип, чай ичип, убакыт өткөрө турган ушул жайды бөлүп берүүнүн ордуна кайра аларды сотко беришип жатышкандан улам айласызда мамлекет башчысына чейин арыздарын жолдошконун айтышууда. Ушулардын баарынан улуусун мен болушум керек. 83-төмүн айланайын. Сени көп таанып жүрөм. Бул тим эле чекеси.
Мына чекеси энди уят ушу алакандай шаардагы ушу бир кичинекей танды ушуну 12-13 жылдан бери чече албай бири-бирине шылташат. Соттор абдан жаман иштерди кылып атыр. Соту башка, комиссиясы бар, башкалар бар. Мына бул айтып өтпөдүм, муну айткан баары чын. Мына мен катышып жүрөм, дайым келем, көрөм. Жүрөгүбүз ооруйт, мына карындашым айткандай жүрөк ооруйт. Ушу эмне тырнактай шаардын ушу эмесин дагын эле чечип, ушуну берип койсо болмок да. Тырнактайбыздан жерди касып, ачка өлө турган болуп ушундай жашаганбыз. Кээ бирөө турбай атыр, мына айтып атыр, келе албай атыр. Мен ушу жиним келгенден айтып атырмын, кагылайын. Карлардын баары азайып атыр. Мына мен кайка ким менен сүйлөшөм? Мына ушуларга окшоп келсе, сүйлөшүп, чайып коюп болсо ичип, же болбосо акырын тарап турабыз да. Жана соттун ошондой чечим чыккандан өзүнө таандык деп тиги кишичи берки ээси болгон. Жок, ошол калп болуп атпайбы кагылайын? Ой, аны мен билбейм, айтсам. Келген жок. А киши келген жок. Эмне себептен экенин билбейбиз. Келген жок. Качып жүрдү. Уялып аткан болуш керек менимче. Качат. Райкан Алхан берген, эстеликке деп берген боз үй бар экен, агышыгы да рахмат. Азыр бирөө өгөө бере албайт керек болсо. Анан кийин ичин толтуруп, жасалгалап, кыргыз салтын кошумчалап, арттагы туяктарга бир жакшы нерсе жомок калса, ушу ардагерлер эмне кылды эле дебей тургандай кылып деп биз да аракетибизди кылабыз. Же болбосо мага моунча акча төлөгүлө, мен төлөп эме төлөйүн. Же болбосо менчик нээсиби? Менчик нээси. Саякбай, бир жолу келип койбай, аксакалдар, чындык эле жазып атсыңар, силер чылдап атсыңар. Силердин менин да атам бар. Мен да эртең аксакал болуп калам. Ардагерлердин айткандарын угуп, алар менен соттошууга чейин барып, менчик ээси катарында эсептелген Саякбаев аттуу жаранга дагы атайын жолугуп, талашка түшкөн жайдын бүгүнкү тагдыры тууралуу өз пикирин сураган элек. Биз менен бирге барган 5 ардагердин бирин короосунда кабыл алып, купуя маектеше тургандыгын билдирди. Камера алдында чыгып интервью берүүдөн баш тартып, өз пикирин короосунун ичинде туруп алып, биздин микрофонго айткандарын сунуштайбыз. Биз келгенбиз. Биз багыда барганда Абдулман Акылдос дейт. Мен ошол жерге аксакалдар ай сайын күн сайын, жума сайын чогулуп, кичине бир чай пай ішип, алкан алып берген үйдү тигип койдук жана. Чай ичип тургула бир 5 ай тынчыраак отуруп тургула, болуп турду. Ошону энди соттошо бер десең, соттошо берелик, соттошпойм. Жок, ошол акчаны бергиле, аксакалдар барып батаң алалы десең. Ай жерде жок тур, эшке барып болду. Жок, энди сен кой тур, жок, соттошо берели. Ой, бар, соттошпой, соттошо берели. Ооба, соттошо бер, билген намазын соктош. Көрдүңүзбү? Мына ушундай эме кылып атат. Ардагерлер эс алышып жайдыргычтар маектешип отурган жайга сот бийлиги тарабынан кандай чечим чыгарылса дагы ушул тапта ал жайды карыялар ээлеп отурушкан экен. Баарысы бир ооздон сотторго ишенбей калгандыгын билдирип жатышат. Соттордун кабыл алган чечимдерине биз акарат айтууга дагы мыйзам жол бербейт. Ошондуктан ошол карыялардын пикирлерин, алардын өтүнүчтөрүн эске алуу менен коомчулукка жарыялап олтурабыз. Ал эми чыркыраган чындыкты таап, акыйкаттыкты ордуна кое турган башка дагы соттук чечимдер болсо, убагында маалымдап турмакчыбыз.